Мына ушундай дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар менен жакындан таанышкан соң көрсөтүүнү улантабыз. Кадырман көрүүчүлөр, биз жогоруда айтып өттүк элек, биздин студияда меймандар орун алат деп. Алар келип калышыптыр. Алардын алгачкылар менен тааныштырсак, Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын улук тескөөчүсү Кутман Нурманбетов. Саламатсызбы? Ошондой эле Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынчтыкбек Турсуналиев. Кутман, таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Майрамыңыздар менен куттуктайлы. Рахмат. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Мынакей бүгүн болсо 26 май, акыркы коңгуроо, бүтүрүүчүлөрдүн дагы майрамы өзгөчө. Айтсаңыз, мына ушул шаар боюнча, калабыз боюнча канча мектептен канча бүтүрүүчү аяктап жатат? Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнө тиешелүү Нарын шаарында азыркы учурда 8 мамлекеттик, мындан тышкары жеке менчик мектептерди кошкону менен жалпы 12 мектеп бар. Быйылкы 2024-2025 окуу жылында аяктап аткан бүтүрүүчүлөрдүн саны 520 окуучу бүтүрүп жатат. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул 2024-2025 окуу жылын жыйынтыктоо максатында жана ошондой эле бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарабызды ийгиликтүү өткөрүп алуу максатында Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги тарабынан жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Нарын облусундун кармалдуу укуктуу өкүлү тарабынан, Нарын шаардык мэриясы тарабынан тиешелүү буйруктар келген. Ошол буйруктардын негизинде биз дагы шаардык билим берүү бөлүмү өзүбүздүн буйругубузду чыгарып, азыркы учурда ушул эң негизгиси ушул акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарабызды Бөдө Кыргызстан тышкары тынч бир уюшкандыкта өткөрүп алуу боюнча ар бир мектепте тиешелүү штабтар түзүлүп, бүгүн өткөрүлүүнүн алдында турат. Мына кырсыктан тышкары деп жогоруда айтып калды. Негизинен ушул мектепти бүтүрүү кечелери, салтанаттарды өткөрүү маалында коопсуздук кандай тартипте жүргүзүлүп атат? Күчөтүлгөн тартиптеби, рейд иштери жүргүзүлүп атабы, уюштурулуп атабы? Ошолор жөнүндө маалым. Жалпы канча милиция тартылды ушу коопсуздук боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү көрсөтүүнүн уюштуруучулары. Биздин министрликтин, ички иштер министрлигинин буйруктары менен, билим жана билим берүү министрлигинин буйруктары менен бүгүнкү күндө Нарын обласу боюнча 367 сотрудник тартылды, кызматкерлер тартылып атат. Анан ошол жанагы бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу, Бөдө Кыргызстан тышкары кылуу максатында 23-нөн башталып рейдтер жүргүзүлүп жатат да бүгүнкү күндө. Шаарларда, райондордо, чоң райылдарда рейдтер жүрүп атат. Мындан сырткары ошол шаарлардын чыга берүүчү жолдорду алар жана жаратылышка эс алууга чыгып кетпесин алдын алуу максатында посттор уюштурулган ар бир жерлерге. Чыга турчу жолдордун баардык аймактардын баардыгы жабылган. Түнкү рейдтер, түнкү маршруттар уюштурулуп атат. Биздин кызматкерлер күнү түнү кызмат өтөшөт. Рахмат. Ал эми сиздер тараптан ушул окуучулардын бүтүрүү кечесин атайын баягы сырт жакка чыгып кетпеш үчүн сиздерде кандай көзөмөл болуп атат? Бизге ушу Нарын шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан тиешелүү буйруктар чыккан. Ошол буйруктун негизинде бүгүн саат 9-да акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарабыздын баардыгы уюшкандыкта башталат. Буга чейин атайын ошол буйруктун негизинде ар бир мектепте ата энелерди, ушу бүтүрүүчү класстардын ата энелерине чогулуштарды уюштуруп, аларга ошо түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эң негизгиси ушу балдардын коопсуздугу болуп аткандан кийин ар бир ата энеге ушул коопсуздукту сактоо иретинде мындан тышкары жанагыдай жаратылыш коюндарына барып эс алууга тыюу боюнча, кафелерге отуруш кылуу, таң тоосуу жана башка деген нерселерди тыюу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир ата энеге кол койдурулуп алынды. Ошондой эле ушу 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө дагы ар бир мектеп өздөрү тиешелүү деңгээлде чогулуштарды өтүрүп, аларга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, азыркы учурда ушул иштер жүргүзүлүүдө. Абдан жакшы экен. Эми бул бүтүрүү кечелериндеги коопсуздук боюнча айтып өттүңүз. Ал эми ушу 2025-26 окуу жылын кандай жыйынтыктап жатасыздар? Ушу бүтүрүүчүлөрдүн алдыда ОРТ тапшырып жыйынтыгы чыгат. Ал тесттин алдын ала прогнозу барбы? Жыйынтыгы болжомолдуу. Анан ушу бүтүрүүчүлөрдүн арасында кызыл тамга артыкчылык артисттик менен канчасы бүтүп жатат? Негизинен окуу деңгээли кандай болуп атат ошол?
Быйылкы 2024-2025 жылы ушу Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнө тиешелүү жалпы орто билим берүүчү мектептерде бир топ жетишкендиктер бар болду. Мындан тышкары айта кетсек, ушу окуучулардын предметтик олимпиадасында ушу Нарын шаарынан 4 окуучубуз республикалык олимпиадага барып, 2 окуучубуз бирөөсү 3-чү орунду, бирөөсү 4-чү орунду камсыздап келди. Мындан тышкары жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык жакшы деңгээлде көрүлдү. Ар бир мектептин базасында мүмкүн болушунча ушу кружокторду ачканга аракет кылдык. Мындан тышкары Нарын шаардык мэриясы тарабы менен биргеликте ошондой эле профессионалдык үзгүлтүксүз мектеби бар экен Нарын алдында. Ошолор менен биргеликте чогуу биргеликте дагы ушу окуучуларды атайын окуулардан өткөрдүк. Кудайым буйрса, эми жакшы бир результат, жыйынтык көрсөтөбүз деген бир терең ишенич болуп турат. Ишке ашса, жана жакшы тилектер. Айтсаңыз, мына быйыл ушул мектептерде капиталдык ремонттор жүрүп атат. Канча мектеп оңдоп түзөөдөн өтүп атат? Азыркы учурда бир мектептин курулуш иштери жүрүп атат. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой, Жапар Чолпонбаев атындагы номер 10 мектептин жаңы имараты курулуп атат. Мындан тышкары Валерий Чкалов атындагы номер 2 мектептин кошумча корпусу курулуп, 500 орунду кошумча корпус курулуп, азыркы учурда ушул 2 мектепте курулуш иштери боюнча жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары номер 1 Токтогул атындагы орто мектеби бар. Ал мектептин капиталдык оңдоп түзөө иштери башталды. Азыркы учурда окуучуларды баягы мүмкүндүгүнө жараша баягы Кычан Жакып атындагы мектебине батышынча 5, 6, 9, 11 класстардын окуучуларын реалдуу түрдө режимде окутулду. Ал эми калган класстар батпагандыгына байланыштуу аларды онлайн режимде өткөрүлүп, азыркы учурда Токтогул мектебинде капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Кутман мырза, ошол коопсуздук боюнча кеп калсак, эгерде жанагындай бүтүрүүчүлөр балдар ата-энесинин машинасын алып чыгып, ушундай талаага чыгып же бирдеңке болсо, ата-энеси кандай жоопкерчиликке тартылат? Туура айттыңыз. Ушул эфирден пайдаланып ата-энелерге дагы, окуучуларга дагы ошо эскерте кетет элем. Бизде ошол авто эң баштык деген бар да. Эгер балдар ошо 16 жашка чыккандан кийин өздөрү автону айдаганга укук алган ошо документ алса дагы, бирок ата-энесинин коштоосу жок айдаса, ушул илим жана билим берүү министрлиги тыюу салгандыгына байланыштуу авто эң баштык деп билебиз да. Ошонун себебинен автостоянкаларга токтотулат биринчиден. Экинчиден, ошол мыйзамдуу өкүлдөрүнө кайра чара көрүлөт да. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 74 беренеси менен, мындан сырткары эгер укук бузуу жасаса же кылмыш жасаса, 102 беренеси менен 102 берененин 2 бөлүгү 1 бөлүгү менен айыптар салынат да. Бул авто эң баштык боюнча болду. Ал эми жанагындай агартуу министрлигинен да ушундай атайын эме жарлык эме чыкты эле. Бүтүрүү кечеси ушу расмий түрдөн сырткары уюштурулбасын деп. Эгерде ошондой уюштуруп, жанагындай сиз айткандай таңды тозу, кадыр түн деген сыяктуу бир кечелер уюштурулса, аларга кандай чаралар көрүлөт? Бул эми ошол мектептин ички тартибине байланыштуу болуп атат. Ички тартибине байланыштуу болгондуктан биз аларга тыюу салабыз, ошол кечелерди таратабыз, кечелерди. Мындан сырткары аларды алдын алуу профилактикалык кеңештен карап, алардын ата-энелерине мамлекеттик кызматта иштегендер болсо, ошолорго чара көрүү боюнча сунуштарды беребиз. Рахмат, келиңиз. Эми бизде болсо мына канча бүтүрүүчү аяктап жатат? 520. 520. Куттуктооңузду жолдосоңуз болот. Бизди көрүп жаткан жалпы бүтүрүүчүлөргө, агартуучуларга, алардын ата-энелерине. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурдан пайдаланып, бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу аз эме менен бардык бүтүп жаткан 11 класстын бүтүрүүчүлөрүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте бул бүгүн өзгөчө 11 класстардын окуучулары үчүн өзгөчө бир күн болуп эсептелет. Себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, мындан так 11 жыл мурун ушу мектеп бозогосунун А тамгасын тааныбастан аттаган, анан убакыт бат эле учуп, мынакей ушул мугалим ага эжелерден тарбия алып, анан бир чоң бир турмушка аттанганы турат. Анан учурдан пайдаланып, ушу бүтүрүүчүлөрдүн бардыгына
ак жол каалайбыз. Эң негизгиси ушул мектептен алган билимдери жугумдуу болуп, жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку деген балдарды алып, анан өздөрү кыялданган, максат койгон жогорку окуу жайларга өтүп, бир жакшы бир кесиптин ээси болуп чыгышына тилектешпиз. Анан эң негизгиси ушу бардык бүтүрүүчүлөргө ак жол каалоо менен биргеликте Кудайым буйруса ушу бүтүп окууга тапшыргандан кийин бир өз кесибин сүйгөн, патриот, билимдүү, тарбиялуу бир инсандардан болуп чыгышына биз тилектешпиз. Ошондой эле учурдан пайдаланып, ушу бүтүрүүчүлөрдүн мугалимдерин жана ошондой эле ата энелерин дагы чын жүрөгүбүздөн куттуктап кетмекчибиз. Рахмат. Сизге да эркен микрофон берели. Биздин ата энелерге болгон кайрылууңуз, окуучуларга болгон кайрылууңуз. Чоң рахмат. Бизде эми өзүбүздүн кесипке тиешелүү эле кайрылуу жасайлы. Ушул ата энелерге дагы, мугалимдерге дагы, окуучуларга да айта кетмекчибиз. Ошол бул жашоонун башталышы да, бүтүшү эмес. Ошол окуучулар үчүн, бүтүрүүчүлөр үчүн. Ошон үчүн коопсуздук эрежелерин сактап, бүгүн эртең андан кийин аттестат тапшыруу учурунда дагы, күбөлүк тапшыруу учурунда дагы ошол автоунаа айдабаңыздар, укук бузуу жасабаңыздар, таң тосуу деген нерселердин баардыгын тең артка калтырып, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңузду сактаңыздар, анан мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылам. Эң сонун. Рахмат. Таң эрте бизге келип, маек куруп, бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрүбүзгө эң сонун маектерди, кеңештерди айттыңыздар. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны карай улантабыз.